Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кандай жүрөсүздөр, тынчсыздарбы? Видеонун аягына чейин көрүп коюңуздар. Ошол пайдалуу маалыматтар бар. Аягына чейин көрсөңүздөр, мен узун голосовой жөнөтөм. Ошол мигранттарга тийишелүү ооп пайдасы бар туугандар. Азыркы учурда баягы миграционный картанын аркасына штамп барбы, печать басып атпайбызбы? Ошол печатты сөзсүз түрдө басышыңыздар керек экен. Кээ бирлери басса деле болбойт экен, кээ бирлери басыш керек экен атпайбы? Ошол сөзсүз түрдө керек экен да. Бүгүнкү күндө регистрация бүт документтер бар, ошол миграцион аркасына печать коюлбай калгандар, жарандар боюнча. Бул уже негизи мыйзам бузуучулар болуп эсептелет Россиянын мыйзамы боюнча. Мен факт менен көрдүм өзүм. Ошол 2 күн бир мен тааныш акам барган, ошол миграционный немеге печать бастырганы. 2 күн өтүп кеткен. Ал эми жанындагы таанышы ошол срогу бүтүшүнө 1 күн калганда барган. Ага нормально барып печать буруу берген. Ал эми ошол мен тааныш акам айтып атат. 2 күн өтүп кеткен үчүн ага печать баскан жок. 40 000 штраф тат дейт. 40 000 штраф экен. Ошол 40 000 штраф төлөсө анан печать басып берет экен. Ошого сөз түрдө колдон келишинче аракет кылып, штамп жоктор, штамп бастырышыңыздар керек экен да. Эгерде штамп басылбаса, анда бул мыйзам бузуу болуп эсептелет экен туугандар. Ошол. Азыр мен голосовой коем, ошол голосовойду толук уксаңыздар, бүт маалымат берген, толук маалымат берген туугандар. Видео менен бөлүшкөнүңүздөр пайдалуу болсо жакшы туугандар. Бөлүшкөнүңүздөр ошол штампты басыш керек экен туугандар. Эми билгенди өзүбүздүн катталуучуларга айтып койдуңуз да. Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителдерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Саламатсыңарбы, группанын катышуучулары. Бул жанагы суроо боюнча Амина болсо печать коюлбайт деген маалымат туура эмес. Кечээ күнү 25 сентябрь 2025 жылы бизде Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция кызматы, жаңы түзүлгөн миграция кызматынын жетекчилиги менен ВКС жолугушуу болуп өттү. Ушул суроо коюлган аларга. Көп жерлерде ушундай Амина бар деп койбой койгон учурлар бар деп. Амина деген бул жанагы жашаган жер боюнча регистрациянын ошол регистрация деген сөз миграционный картанын аркасына коюлган печать бул законность пребывания, ошол жанагы Россиянын аймагында мыйзамдуу жүргөнгө мөөнөтүн узартуу да, бул жанагы продление сроков временного пребывания, убактылуу жүргөн мөөнөтүн узартуу уруксат. Ошол уруксат берилди деген сөз. Бул эмгек келишимдин негизинде жарандын өзүнүн жеке арызынын негизинде коюлат. Бүгүнкү күндө госпошлинасы бар, бул 1000 рубль төлөнөт. Буга чейин 1 сентябрга чейин бекер болчу. 1 сентябрдан тартып ошол 1000 рубль госпошлина төлөнөт. Андан кийин печать коюлат. Биринчи ошол регистрацияны узартаарынан мурун негизи срок временного пребывания, ошол миграционный картанын аркасына печать коюлуш керек. Ошо мөөнөтү аяктап келатканда, мисалы үчүн 1 ай мурун жаран кайрылып, 1 ай 2 ай мурун өзүнүн арызы менен прошу продлить срок временного пребывания деп госпошлинаны төлөп, арыз менен жеке түрдө өзү бияка үйдүн ээсине эч кандай тиешеси жок, трудовой договорунун копиясын, паспорттун копиясын заверенный и өзүнүн арызы менен кайрылат госпошлина төлөп. Ошонун негизинде биринчи чечим кабыл алынып, договор базада бар болсо, ошонун негизинде аркасына продлен срок временного пребывания деген штамп коюш керек. Эгер миграционканын аркасында уже штамп койчу жер калбай калган болсо, өзүнчө бир баракка коюлат ошол штамп. Кечээ күнү дагы бир жолу бул маалыматты тастап беришти Ички иштер министрлиги. Ошол продление болгондон кийин гана негизи мурунку бул жана бумажный регистрация, азыркы учурда эгер бул үй бүлө мүчөлөрү болсо иштебеген, аларга дагы эле жана кагаз түрүндөгү регистрация калган. Жаш четелек балдар, аялы мисалы үчүн иштебеген, же студенттер алардыкы ошол жана кагаз түрүндө калган да.
ошол печать коюлгандан кийин гана ошол регистрацияны узатыш керек. Эмгектенип аткандарга бул амина эч кандай печатьты алмаштырбайт. То есть амина болсо печать кереги жок деген бул туура эмес маалымат. Эгер районный отдел полицияларда ошондой болуп аткан болсо алардын үстүнөн арыздануу менен кайрылыш керек. Арыз менен аларга айтыш керек, анда биз арыз түрүндө кайрылабыз. Анткени мыйзамдын чегинде мыйзамга ылайык ошол штамп, печать миграционный картанын аркасына коюлуш керек. Эми жана бүгүнкү күндө регистрация бүт документтер бар, ошол миграцион аркасына печать коюлбай калгандар, жарандар боюнча. Бул уже негизи мыйзам бузуучулар болуп эсептелет Россиянын мыйзамы боюнча. Кандай себептер менен коюлбай калган, учурунда силерге штамп, печать коюлбайт, бул силерге кереги жок деп кетирби, ошонун негизинде коюлбай калганбы, ал себептерге карабастан бүгүнкү күндө алар уже фактически мыйзам бузуучулар болуп эсептелип калды тилекке каршы. Эми бул жарандар боюнча жеке түрдө чечим кабыл алынат, жеке түрдө каралат. Бул жерде жалпы миграциялык тарыхы каралат, кандай жүргөн, бул жерде мисалы үчүн туруктуу канча жылдан бери жашайт, туруктуу жумушу барбы, официальный, налог төлөнүп атабы, бул жерде үй бүлөсү барбы. То есть мындай Россиядан чыгарып салуу бул мындай өтө мындай жесткий жанагы эме боло турган болсо чечим, анда ошонун ордуна 40 миңден 50 миңге чейин штраф каралган. Ошол штрафты салып, Россиянын аймагынан чыгарбай, бул жерде дальше мыйзамдашканга мүмкүнчүлүк бергенге полициянын бүгүнкү күндө ошондой укугу бар. Полиция же сот чечим кабыл алат. Эгер полициянын жанагы чыгып кет деген чечими менен макул эмес болсо, жарандар баардык документтер бар болуп, ошо штамп коюлбай калгандар, анда сотко кайрылыш керек. Уже практикада бар, прецедент, сотко кайрылып, сот чечим чыгарып, ошол жана 40 миң штраф төлөп, бул жерде калсын деген, же мыйзамдашсын деген. Ал соттун чыгарган чечими уже милдеттүү түрдө полицияга аткарууга түшөт. Ошол себептен макул эмес болгондор сотко кайрылат. Бүгүнкү күндө уже 40 миң штраф салып аткандар бар. Москва области боюнча биринчи салып башташкан ошондой штраф. Анан штампты койдурбай чыгып кеткендерге 40 миң деген негизи туура эмес. Чыгып кеткенден кийин кирүүгө чектөө коюп коюшу мүмкүн. Эгер реестрде болгон болсо, жарандар, чыгып кеткен жарандарга кирүүгө кайра тыюу салынат. Негизи эч кандай жанагы узак мөөнөткө чейин бул жерде мыйзам бузуу менен жүрбөй туруп чыгып кеткендер реестрден, алар 275 күндөн кийин кайтса болот. Эгер бул жерде канча бир убакыт жана регистрациясы жок, мыйзам бузуу жолу менен жүргөн болсо реестрдагылар, алардыкы жеке түрдө каралат, 3 жылдан 10 жылга чейин въезд жабылат. Смотря канча жыл, канча ай, канча жыл бул жерде мыйзамсыз жүргөн. Ошол себептен бүгүнкү күндө штамп коюу бул милдеттүү түрдө, мыйзам отмена болгон жок, амина бар болгондугуна карабай ошол штамп коюлуш керек. Штамп коюш үчүн жаран жеке түрдө өзү кайрылат отделге. Ал жерде только электронный очередь деп атат госуслугада. Бирок же үйдүн ээси аркылуу, анда электронный госуслуга аркылуу коюп барып, биз эми жанагы живой очередь менен да кабыл алып берүү боюнча коюп кайрылганбыз суроонуу иретинде. Ошол живой очередь менен да кабыл алып бергиле деп. Азыр эми аны кандай чечим кабыл алат күтүп атабыз. Негизинен ошол печать коюлбай калгандар бүгүнкү күндө Россия тарап менен мыйзамсыз жүргөнгө барабар болуп эсептелет. Өзүнүн жана убактылуу жүргөн мөөнөтүн узарткан эмес деген, жана не продлен срок временного пребывания. Бул регистрациядан биринчи жасалыш керек болчу өзү негизи мыйзам боюнча. Анан эгер кайсыл отделдер жазбайт, узартпай айткан болсо, ошол жерден кат жүзүндө арыз менен кайрылыш керек ошол отделге жетекчилигине, ушундай штамп коюп атат деген. Анан жана банктар боюнча дагы эгер аминаны мисалы үчүн кабыл албай атса, ошол амина боюнча дагы арыз жазыш керек ошол банктын жетекчилигине, эмне себептен деп. Алар кат жүзүндө жооп бериш керек. Жооп бере албайт, анткени мыйзам кабыл алынган, бул мыйзамды баары аткарыш керек. Анын ичинде банк болобу, налоговый служба болобу, баардыгына бирдей 121
федералдык мыйзам кабыл алынган 1-сентябрдан күчүнө кирген. Муну Госдума кабыл алып, Россия Федерациясынын президенти кол коюп күчүнө кирген. Москва шаарында жашаган, Москва областында жашаган эмгектенүүчүлөрдүн баардыгы ошол Аминага өтүп атат, визасыз режим менен киргендер. Бул ошол регистрациянын заменасы. Ошол себептен эгер ошондой койбой койгон учурлар болсо, печатьти анда жанагындай арыз менен кайрылыш керек. Ошол жердин жетекчилигине же главный управлениясына электронный обращение, кат жүзүндө да обращение кылса болот. Эгер өзүлөрү ошол арыз менен арыз менен өзү жеке түрдө негизи кайрылыш керек. Эгер кандайдыр бир себептен кыйналып же ал жерден арызын кабыл албай же башка болуп аткан болсо, анда элчиликтин дарегине кайрылсын. Болбосо жана банктар боюнча дагы эгер Аминаны кабыл албай только бумажный регистрация деп, именно иштеп аткан эмгектенүүчүдөн, үй бүлө мүчөлөрүнөн эмес, эмгектенүүчүдөн ошондой талап кылган болсо, ошол талаптын негиздеп бергиле деп арыз менен ошол жерге кайрылыш керек өзү. Негизи бул жалпысынан баарын аткарууга милдеттүү, бул мыйзамдын жоболору. Ошол себептен печать милдеттүү түрдө банктарда Аминаны кабыл алыш керек, налоговый службадагы ошол Аминасы бар болсо, башка талаптарды бумажный регистрация алып кел деп, андай талаптарды койбош керек. Ассаламу алейкум. Менин атым Асхат, жубайым Сымбат, уулубуздун аты Байхан. Бизге 3 ай болду. Жакында балабызга оор диагноз коюлуп, тез аранын ичинде боорун алмаштырыш керек деген диагноз коюп беришти. Ошого Турция мамлекетинде $50.000 операция жасалат экен. Биз 1,5 айдан бери больницада жүрөбүз. $50.000 биз үчүн чоң сумма болгондугуна байланыштуу канча аракет кылсак да өзүбүз тез аранын ичинде чогултууга мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат. Колуңуздан келишинче балабыздын өмүрүн сактап калууга жардамыңыздарды бергиле кетсеңиздер жакшы болот эле.